достор, сиздер менен кайрадан эсен кыргыз мен кандайсыздар? Манайыңыздар жакшыбы? Ондай чыркыраган суук күндө кышта сиздер үчүн бир жагымдуу, жылытчу видео кылалы деп аракет кылып атабыз. Бүгүн мен бир нерсени айткым келип турат. Ат сүйүүчүлөр, жылкы сүйүүчүлөр үчүн жагымдуу бир материал даярдап атабыз. Бүгүн бизде конокто жеке ишкер жана сайыпкерликке багыт алган Улан мырза менен болмокчу. Келиңиздер, эмесе дүркүрөгөн кол чалар менен тосуп алабыз. Ассалам алейкум. Алейкум ассалам. Кандайсыз Улан байке, жакшыбы? Алхамдулилlah, Кудай. Денсаулыктарыңыз жакшыбы? Достор, Улан байке Таластан болот. Жеке ишкерлик менен алектенет жана ошондой эле ушул чек-чеген ат сарайдын иштеткен киши. Улан байке, алгачкы суроону мындай бергим келип турат. Ушул жылкы багуу кайдан жана эмне үчүн? Жылкы багуу бул баягы кичине кезибизде эле 3 жашымда эле видеолор айтышы боюнча ат байлап турган атты эме алып ушинтчим экен, аттын кетчим экен. Атам фермер болгон үчүн малдар айылда үйдө көп болчу экен, ошолорду эми чоңойгон башым ошол, анан тайтамдыкында жүрүп ал жактан да атты минип, эшеги минип, балдар менен ойноп, ошондон калган. Анан кийин бияка Бишкекке келгенден кийин баягы футбол ойнодук, күрөштүк. Анан улак бир тартып көрөйүн деп чогул улактар. Ошондон кийин эле кызыгуу пайда болуп, жалаң гана ошо көкбөр таттан көчүп кеттик көбүнчө. Мыкты. Ошондон кийин эле ошо аттарды асылдын аттарын жакшы чуркаган, жакшы сүзгөн, ушундай жакшы аттарды изденип калат экенсиң өзүң. Ошондон бери ошо алектенип атабыз буюрса иншалла. Сонун эмесе кыргызда айтылат эмеспи, ат адамдын канаты дейт. Ушул жерден мен тааныган Мустангты көрүп атам. Бул жерде жалаң чуркаган аттар окшойт, кайсынысы көк бүрүдө, кайсынысы гүлүк чабышта. Өзүң сөйлөп тургандай, ушул Мустанг деген айгырыбыз быйыл жашка 5 асый. Буну бышты кезинде алганбыз. Таластан келген жактан бирлерден угуп калып, срочно алганбыз. Ошондон бери биздин колубузда менин эң жакшы көргөн айгырлардын бири. Баягы өзүңүздөр билгендей эле көкбөрүгө жакшы чуркаган, жакшы сүзгөн, башы элпек, ушундай аттар баалуу сымдуу болот. Ошонусу кандай, бул дагы биздин баягы высший лигада ойногон, биринчи лигада ойногон, өзүм дагы сүйүп, өзүм дагы көкбөрүп аттым, ошол өзүм жакшы көрүп чапкан ошо айгырым, аты Мустанг. Ошол будан ошо тукум алып, буюрса жакшы üzүрүн көрүп атабыз. Ошол андан кийин бакта сүлүк кара. Аты ким? Сүлүк кара. Булар жаңы чабылып атат. Буюрса алдыда ошо высший лигага беребиз деген үмүттөбүз.
азыр өзү чалып ойноп көрүп атабыз. Аябай сындуу. Көптөрдүн сүмөн үчүн арызап атат, буюрса. Көп үмүттөр чоң да. Андан кийин бул чагылган деген жана Манас Ниязов чапкан Бойканын, андан кийин тойчу ынтымакта чапкан тойчу чапкан Сарматтын иниси энелеш. Атасы адмирал деген Ансыр деген эмеси каны бар. Дүйнөлүк баягы дүйнөдө мыкты чыккан бүлүк аргымактардын ошо каны бар да. Энеси баягы Бойка Сарматтын энеси. Мыкты келечек алды да, аябай үмүт чоң. Буюрса бир азы жаска. Жаска бир азы. Ошелиге чалат деген үмүттөн эмне жылдан баштап. Кудай буйрса. Бул дагы сүлүк кара деп коебуз. Бул англичанин. Орт деген айгырдын баласы. Жаска бышты. Мун дагы аябай жүгүргөнү мыкты, оозу аябай элтек. Буюрса көптөгөн үмүттөрдү арыздап атат. Жаска бышты. Шул буюрса намыска жарап берет деген үмүттөбүз. Үмүт арыздап аткан аргымактардын бири да. Баракелде. Ошондой эле Улам эке. Бир менде сүрөт пайда болду да. Ат адамдын канаты деп кыргыздар бекер айтылбаптыр, эми вот жылкылар ат сиз үчүн эмне? Багуудан кандай сезим аласыз? Мен ат багууда мисалы стресс болуп атсам, аттарга келсем, стрессим бүт чыгып кетет. Орун деп турсам, аттарга келсем, орун мынтип коем. Ат минсем, дене башым баары жип, сонун болуп калам. Мисалы баягы азыр семирүү эмнеден болот деген, отуруп эле тамак жеп бергенден болот экен. Ат мингенде ички органдар, ич агарындар силкинип, ички кишлактар турбайт экен да. Бул дагы ден соолукка бир пайдасы. Анан кийин эркектерге дагы өтө пайдалуу, простатага аябай эми бүт жагы эле пайда да, бунун бүт пайда экен да. Баксаң да пайда. Мындай эмсең да пайда. Анан мен бул өзүм аттарды баккандан өтө ырахат алам. Мен келип ушинтип кеткенден деле ырахат алам. Эң мыкты. Кудай буйруса 5 жылдан кийинки план кандай? Ушул именно ат багууда балким көбөйтүп, же болбосо өзүнчө дагы бир клуб ачайын деген кыялдар барбы? Көкбөр боюнча. Буйруса ошо кандай ойлойсуз? Бир команда түзүп чыгып, ошо Кыргыздын намысына жараган, Кыргызга бир асыл тукумдарды аргындаштырып, Кыргыздын дагы бир тукумдарын чыгарган ушундай бир эме болсо деген ойдобуз. Завод сыяктуу, кань завод, заводдор бар, биздики да ошондой болсо деген үмүттөбүз да. Баракелде. Эмесе достор, бир нерсени билем, баягы Улам байке менен биз 5 жылга жакын таанышпыз. Анан күндөрдүн бир күнүндө мени дагы бир улак алып барып көргөзүп келген, аябай жаккан. Анан кийинки оюнунда ушу улактан бир травма алдыңыз, байке? Акырыгы сынган, ошончолук бар. Бирок бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, кайра дарыланып алып, бүгүнкү күндө дагы ойноп жүрөбүз. Аз болбойт да. Бул кандай эмес. Өзгөчө бир азарт, бул өзгөчө бир эрдик. Анан айланза болот. Бул жигиттердин оюну. Достор, дагы бир кызыктуу нерсе. Мен оюмча сиздерге бул сөзсүз жагат. Анткени Улан мырза жылкылардан башка страустарды дагы карайт экен. Улам байке, assalomu alaykum дагы бир жолу. Алейкум ассалам. Эми достор, карасаңыздар, страусту мен 2-3 жолу көрүшүм. Мынакей кубанычтуусу Кыргызстанда. Улам байке, страустар тууралуу айтып берсеңиз. Ошо быйыл Оштон алып келгенбиз, былтыр. Анан багып көрөлү деп. Жылкы, кой уй деле бага бербей, страустарда көрөлү деп. Буюрса кыштан өткөндө сууктан
аман эсен эле чыкты. Буюрса кыргыз страустары. Буюрса көрөбүз буюрса. Тамак ашы кандай болот? Эмне жейт, эмне менен тамактанат? Кадимкидей эле жем жейт, чөп жейт, суу ичет, таш кум жейт. Ошол. Мыкты. Достор, эгерде сиздер страус алабыз деген болсоңуздар, багабыз десеңиздер, сөзсүз түрдө комментарий калтырыңыздар. Кудай буйруса, план барбы? Уланбайке Кыргызстан ичинде көбөйтүп. Бизде азыр Кыргызстанда аябай эле көбөйүптүр. Ош тарапта көбөйүптүр. Сокулукта дагы бар экен. Анан эми биримизден тажрыйба алмашып багып көрөбүз эми буюрса. Эң мыкты. Достор, мынакей. Жакшы нерсе болуп атыптыр, андыктан биз эфирди улантабыз. Назарыңыздарда Уланбайке пониси менен. Бул тууралуу бираз, пони тууралуу бираз сүйлөшөлү. Бул понини балдарыма деп атайын алгам. Бир байке соем дейт, кой байке сойбой ордуна тай берейин. Сойгонго деп анан тай алып берип, муну алып калгам. Ошо балдарым дагы баягы кыргыз болгондон кийин ошо атка жакын болсун, кичине болсо дагы ат жөнүндө баягы көп түшүнүү жакын болуп, ошо ат минип, алар дагы ат минип чоңойсун деп ошо атайын алгам да, ошо келип үйрөнүп эмип, булар жоош, балдарга аябай ыңгайлуу, жакшы да. Балдарым келип ойношот, келип тарашат, токол имишет. Ошо аттын кичекейи дегендей. Мыкты. Чоң аттардай эле, кичинекей болгону менен чоң аттардай эле жесе керек, ичсе керек. Жок, азыр эле ичет, азыр эле жейт. Кичекей өзүнүн көлөмүнө жараша кичек. Көлөмүнө эле жараша. Андай эле чыгым жок да. Баракелде достор, чындыгында жакшы мынакей идеология, баягы балдарын дагы уулдарын кызыктырып, мынакей атайын шарт түзүп берген экен. Баракелде. Эмесе достор, жылкы багуунун пайдасы мусулманчылыкта дагы жакшы белгиленет. Көңүл бурганыңыздарга рахмат. Эгер видео жаккан болсо сөзсүз түрдө лайк басыңыздар, комментарий калтырыңыздар. Ал эми кийинки көрүшкөнгө чейин сак саламатта болуңуздар. Барыңыздарга ийгилик.